Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн Россиянын аймагында өзүмдүн жумушума тиешелүү темада алдыда айтып өтөм. Банктын пайыздары жөнүндө, кыргыз мекендештерге ипотекага квартира бербей жатат го, сиз кантип алып берип жатасыз дегендер жөнүндө дагы токтолуп өтөмүн. Июндун 1-нен баштап биздин кардарлар менен кардарлардын ортосундагы бир аз өзүбүздүн келишимдерибизди дагы өзгөртүү жөнүндө, шарттарын өзгөртүү жөнүндө дагы бүгүн сиздер менен баарлашмакчымын. Ал эми ипотекага квартира алсам банкка аябай көп пайыз төлөп калат экенмин деген мекендештер үчүн дагы бүгүн токтолуп шашпай баардыгына жооп берип өтөм. Ал эми бүгүнкү видеодо эң жакшы актив көрсөтүп, жакшы ой пикирин калтырган, ипотека жөнүндө же болбосо үй алып буга чейин төлөп бүткөн жакшы бир комментарийлер үчүн сөзсүз сиздерге белектер күтөт. Андыктан видеону аягына чейин көрөбүз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, банктын пайызы 2024-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин аябай бийик болуп турду. Бүгүнкү күндө банктын пайызы 27%. Ал эми июнь, июль, августка чейин ставкалар жакшы түшөт деген маалыматтарды дагы сиздерге айткым келип турат. Банктын пайызы боюнча айта турган болсом, кардардын ситуациясына карап алып беребиз. Мисалы, бизде кардарлар баштапкы төлөм чогултуп, баштапкы төлөмү менен келип үй алгандарга сөзсүз түрдө банктын пайызын түшүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Снижение ставка кылып 18%тен алган мекендештерибиз дагы жок эмес. Видеолордо көрүп жатсаңыздар керек, кээ бир кардарларыбыз 27% менен ипотека алса, ал эми кээ бир кардарларыбыз 18% менен алып атат. Сиздерде сөзсүз суроо жаралса керек, булар эмне үчүн мындай пайыз менен алып атат? Ал эми биз болсо 27%дан деп айтып атат маалымат алганы келгенде, ушул ар бир кардардын ситуациясына карап, сүйлөшүп, анан ошого жараша банкка подавать этебиз. Банкка заявка кеткенден кийин, эгерде сиздер башында снижение ставкага макулдугуңуздарды берсеңиздер, снижение ставка менен одобрение алгандан кийин биз аны кайра сделка учурунда жок, мен аны баштапкы төлөмгө беремин десеңиздер, өзгөртө албайбыз. Себеби сиздер менен башында канча сумма кетет, параметри, канчага үй алып атасыздар, канча сумма төлөйсүздөр, ар бир моменттерин сиздерге айтып келебиз. Ал эми экинчи момент боюнча айта турган болсом, көп комментарийлерден, Инстаграмдан, Ютубтан, ТикТоктон жазып каласыздар, Кыргызстандын жарандарына ипотека берилбей калды деп. Андай десеңиздер адашасыздар, мекендештер, себеби биздин агенттик аркылуу 90% кардарларымдын көпчүлүк пайызы Кыргызстандын жарандары. Кыргызстандын жарандары менен алып берип атабыз. Азыркы учурда Росбанк, Т-банкка өткөндөн бери Транскапитал деген банк менен иш алып барып келип атабыз. Бир аз шарттары кыйыныраак. Негизи 2024-жылы марттан баштап одобрение алуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратып калды. Билесиздерби, мурда бир адамдын доходу менен 7-8 миллион одобрение алсак, азыр бир адамдын доходу менен 4-5 миллион гана одобрение алып атабыз. Анда дагы ким болуп иштейт, кандай организацияда иштейт, доходу кандай, ошол моменттерге сөзсүз түрдө көңүл бөлөбүз. Азыркы учурда консультацияга келгенде, маалымат алууга сразу айтабыз, туугандар, эгер сиздер 7-8 миллион суммага үй алам десеңиздер, анда сиздерге сөзсүз созоемщик керек деп. Ал эми созоемщик баардыгына эле керек эмес. Сөзсүз түрдө бул жерде маалымат алышыңыздар керек. Себеби эгерде сиздер менеджер продажа же болбосо товаровед же болбосо водитель автобус болуп иштеген мекендештерибиз дагы келет, аларга өзүнө эле керектүү сумма одобрение берет. Ал эми биздин көпчүлүк мекендештерибиз уборкада иштеген учурлар болот, мисалы, же болбосо пособный рабочий кылып оформление кылган трудовой договорунда. Ошондой моменттерде доходуңуздарды эч кандай биз өтө көп чоңойто албайбыз. Мына мекендештер, Кыргызстандын жарандарына биздин мекендештер эч кандай кыйынчылыгы жок үй алып атышат. Башка жылдарга салыштырмалуу ипотеканы одобрение кылыштагы бир аз кыйынчылыктарды жаратып атат, бирок биздин агентство ошол кыйынчылыктарга карабай, кардарлардын жумушун ар дайым алдыга жылдырып, биздин кыргыз мекендештерибизге туракчайлуу кылып келатат. Демек, Кыргызстандын жарандарына эч кандай көйгөйсүз одобрение болуп жатат, кыргыз мекендештерибиз үй алып жатат, эч кандай бербей калды деген нерсе жок экенин сиздерге айтып өткүм. Эң сонун жаңылыгым менен бөлүшейин деп турам. Буга чейин
Билесиздер, 50 миң алып, договор түзүп, андан кийин сиздердин ишиңиздерди алып барып, одобрение чыккандан кийин калган сумманы алып келет болчуңуздар. Москва, Московской областка тийиштүү бул. Теги эле баардык шаарларда азыр шарттарын бир аз өзгөртүүнү туура чечтим. Себеби көп мекендештерибиз ойлойт экен, азыр биз сразу сумманы берсек, алдыда кандай болот, акчабызды кийин бербей койсочу деген ушундай ичинде бир кыжалатчылыктар да болушу мүмкүн экен. Негизи мага ушинтип иштеген аябай жакты. Себеби кардар акчасын толугу менен төлөгөндөн кийин ишин алып барасың, иштин жүрүшүнө карап, ситуациясына карап возврат кылып берген кардарларыбыз дагы жок эмес. Себеби кардарларга айтабыз, билбейбиз одобрение болобу, болбой калабы. Келиңиздер, бүгүн ушулар жөнүндө токтолуп айтып кетейин. 1-июндан баштап биздин агентствода изменение болду десем болот, өзгөрүү болду. Өзгөрүү кандай болду? Мурдагыдай кайра биз көбүрөөк кардарлар менен иштешүүнү туура чечтик. 50 миң алып келесиздер, келишим түзөсүздөр. Россиянын баардык шаарларында бирдей шарт менен 50 миң алып келип договор түзгөндөн кийин сиздердин документтериңиздер менен иштейбиз. Сиздердин документтериңиздерди даярдайбыз, госуслугаңыздарды ачабыз, документтериңиздерди банкка кетиребиз. Доходторуңуздар баардык моменттери биздин жоопкерчиликте. Ошол сиздер бизге келип документ тапшыргандан кийин одобрение алып берүүгө биз дагы кызыктарбыз, туугандар. Анан эгерде сиз 50 миң алып келип келишим түздүңүз биздин агентство менен, эгерде случай банктан одобрение болбой калса, же болбосо созаемщик табыш керек болуп калса, сиздер таппадык, анан бизге эч ким болуп бербейт экен дей турган болсоңуздар, анда сиздер менен договорду бузушка туура келет. Договорду бузганда 25 миң акчаңыздарды кайтарып беребиз. 25 миң акча бизде калат. Неге дегенде, туугандар, биз сиздердин ишиңиздерди алып барабыз. Эми эч ким бекерчи адам жок да, азыркы заманда өзүңүздөр билесиздер. Сиздердин документтериңиздерди тактайбыз, банкка беребиз. Ошончо команда иштейт. Бир эле адамдын иши менен бүтпөйт. Эмне үчүн биздин агенттикке көп кардарлар кайрылат? Себеби биздин агенттикте баардыгы так болсо, аябай процесс ишин аябай тез алып барабыз. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот видеолордон. Каждый через день почти видеолорубуз чыгат, үйлүү болгон мекендештерибиздин. Ошон үчүн бизде чоң команда иштейт. Баардык документтериңиздерди банкка беребиз, одобрение алып беребиз. Эгер одобрение болбой кала турган болсо, мага ашыкча сөздөрүңүздөрдү айтып, эчтеке кылган жоксуздар, эмнеге эчтеке кылбай эле 25 миң алып коесуздар дегендерге мен чындап таң калам. Себеби сиз бирөөнүн документин эмес, 1 саатка бирөөнүн ишин барып бүтүрүп келип бер десе, бүтүрүп келип бересизби? Бүтүрүп келип бере албайсыз, тууганым. Ошон үчүн баардыгын туура түшүнгөнгө аракет кылышыңыз керек. Мисалы, мен бекерчи эмесмин. Ошончо шарт түзүп, ошончо берилип иштегенибиз үчүн ушул результат болуп атат, туугандар. Мисалы, менин максатым сиздер менен договор түзүп, договор бузуш эмес. Менин максатым сиздерди үйлүү кылуу. Ушуну жакшылап түшүнүп алыңыздар. Мен деле сиздер менен договор түзгөндө айтам. Эгер үй алган деген чындап каалооңуз болсо, аягына чейин чыдайм десеңиз, договор түзүңүздөр. Бизде сиз менен эптеп эле договор түзүп, же болбосо давайте деп, биздин дагы бир правилабыз бар, айта кетейин. Кардар келип кетет бизге консультацияга. Биз артынан өзүбүз чалып, кайра чакырып договор түзбөйбүз. Бизде ушул правила, ушул агентство ачылгандан баштап ушул күнгө чейин ошону кармап келебиз. Мисалы, башка агентстволорго окшоп, качан келесиз, келиңиз, келишим түзөлү, мындай кылалы дебейбиз. Биз жетиштүү маалымат беребиз, чечим сиз жакта. Келип биз менен иштешесизби? Пожалуйста. Биз менен иштешпей башка варианттарды карайсызбы? Тоже өзүңүздүн каалооңузда. Себеби биз сизди кандайдыр бир образ менен тезирээк өзүбүзгө клиент кылып алуу максатыбыз жок. Биздин максатыбыз чыныгып үй алам деген жакшы ою бар, түз ой менен келип келишим түзүп үй алса, ошол бизге жетиштүү. Мисалы, договорду бузганда ушундай бир жаман сөздөрдү айткан мекендештерибиз да болду. Бул эми көбүнчө кандай десем, сен эчтеке кылган жоксуң дегенде мага чындап аябай катуу тиет. Себеби эч нерсе кылбадың деп, ал эми өзүнүн жеке ою да. Ал мен кандай иштерди аткардым, эмнелерди жасап бердим, өтөдө баардыгыбызды Кудай көрүп турат. Не жумуш жасап атканыбызды ак тилим менен болушунча аракет кылып, ушул сиздердин жумушуңуздарды алдыга жылдыруу үчүн биз күндөп, түндөп иштеген учурларыбыз болот. Андыктан бири-бирибизди туура түшүнүп, чыныгып үй алам деген максатыңыздар болсо, чыныгып үй алам деген аракетиңиздер болсо, биз сиздерге ар дайым колдоо
2024 жылы апрелде биз акция уюштурганбыз, өзүңүздөр билесиздер. Бирок 2024 жылы нестабильный болду десем болот. Мисалы, договор түзүшөт, кайра бузушат. Мен да аябай жүдөдүм. Кыйынчылыктар болбоду эмес, болду. Ошого карабастан баягы 150 кардар менен келишим түзсөк, ошол кардарларыбызга 3 кардарымы бекер үй алып берем деген сиздердин алдыңыздарда айтылган сөзүм бар. Ошол менин бүгүнкү күнгө чейин жүрөгүмдү өйүп келди. Качан ушуну өткөрүп алат экенмин, качан ушуну ушул айткан сөзүмдө туруп ушул нерсени кардарларыма аткарып берет экенмин деген ойдо жүрдүм. Бирок өзүңүздөр билгендей баягы банктын өзгөрүүсү чындыгында менин маанайыма аябай катуу таасир тийгизет. Себеби ар бир кардар мага ишенип келгенден кийин ошонун ишин жакшы кылып бүтүрүп беришим керек болчу. Ошол принципте болушунча аракет кылып, Кудайга шүгүр, көптөгөн 249 кардарды 2024 жылы үйлүү кылдык. Быйыл ушул оюмду ишке ашыруу үчүн азыркы учурда аябай жакшы аракеттердемин. Кудай буюрса өзү негизи түз эфирден өткөрүп эле жеңүүчүнү тандап коебуз десек, бул жылы 2025 жылы жок андай кылбайын, бизден үй алган кардарларыбыз менен дагы бир сыйра көрүшүп, бир жакшы кылып, чоң кылып, масштабный кылып иш чара өткөрөйүн деп чечтим. Ошол иш чарага биздин агенттик аркылуу 100 адамга приглашение жөнөтүлөт, чакыруу жөнөтүлөт. Ал эми калгандары болсо билеттерин алып келет. Эгер ушул комментарийге жакшы ойлоруңуздарды жаза турган болсоңуздар, менден сонун чакыруу ала аласыздар. Чакыруу алууга 2 адамга чакыруу берилет. Эң жакшы, активный, сонун калтырган комментарийге. Иш чарабыз буюрса датасы толук билингенден кийин дагы YouTube каналымда сиздер менен бөлүшөм. Ал эми менин ошол жакшы бир кыялым, жакшы бир ушул пландаган ишим Кудай буюрса жакшы деңгээлде ишке ашат деген ишенимдемин. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Бүгүнкү маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, аябай кубанычта боломун. Алдыда дагы биздин мекендештерибизди жакшылыктарына гана себепкер болуп, ар бир үйлүү болгон кардарларыбыздын ачкычын тапшырып, кубандырып, ишибизди уландырмакчыбыз. Баардыгыңыздарды дагы бир ирет жакшы көрүшүмдү айтып өтөйүн. Ишиңиздерге ийгилик.